жакшы самалды баштап Ушул ишиңиздер ал жолтой болсун. Кыргыз элинде биримдик болсун. Ушул жерде келген жаштар, айланайындар бардыгыңардын жолмаршыдыр, жолдошуңар Кызыр болсун. Кандай максат менен, кандай кыял менен келсеңер, ошолордун бардыгын Алла Таалам кабыл кылсын. Жакшылыктарда жолугайлы. Ушул тойлор болсун. Бүгүнкү ушундай чоң мамлекетке келип, Кыргыз элинин ушундай жакшылыгын, каада салтын, үрп-адатын ушуларга көргөзөлү. Ушулар элдер бардыгы көрсүн деп жакшы салмалыкты баштап атыпсыз. Ушулар бардыгы жакшылыктарда, тойлордо Кыргыз элин бир алдыга сүрөгөн жаштардын үндөөсү менен алга жылсын. Биздин тилек айланайындар ушул жерде турган жаштар бардыгыңызга үмүтүбүз чоң. Кыргыз элинен ушул жерде эмнени үйрөнүп алсаңар, эмнени өзүңөргө ашырсаңар, ошолордун бардыгын Кыргыз элине пайдаланып, Кыргыз элинди алдыга сүрөп, бир жакшы алдыңкы мамлекеттердин катарына кошот деп биздин Кыргыз элдин үмүтү чоң. Аманчылык болсун, жакшылык болсун. Ушундай Кыргыз элинде алдыга өсүп, алдыңкы мамлекеттин катарына кошулушуна биз үмүт кылабыз. Алла Таалам ошолордун бардыгын кабыл кылсын. Амин. Тойлордо, жакшылыктарда жүрөлү. Жүзүңөрдөн тагылайындар, айланайындар күлкү кетпесин. Аманчылык болсун. Амин. Азимдин ачылыш сөз сүйлөө урматын сизге кыйгарамын. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, кош келипсиздер. Сиздер менен кайрадан жолукканыма мен абдан кубанычтамын. Акыркы 30 жылы ар кандай себептерден улам Кыргызстандын калкынын 15%-нин кем эмес бөлүгү чет өлкөгө кетишти. Негизинен себеп бул экономика. Кыргызстандын мамлекеттик улуттук доктринасы менин оюмча төмөндөгүдөй болуш керек. Ар бир кыргыз гражданини кайсыл өлкөдө, кайсыл жерде жүргөсүн кыргыз мамлекетинин айрылып бир бөлүгү болуп кала берет. Ар бир кыргыз кайсыл мамлекеттин жарандыгын алганына карабастан, ал кыргыз элинин ажыралыс бөлүгү болуп кала берет деген принцип ушу биздин доктрина болуш керек. Анткени биз баарыбыз билебиз, кыргызстандыктар кайсыл жерде жүргөсүн өзүнүн ата мекени менен болгон байланышын үзгөн жок. Бүгүн жаңы технологиялар өнүккөндө миңдеген километрлер бул тоскоолдук эмес. Көчөнүн ар жагындагы же подъездеги каршылаш эшиктин ар жагындагы коңшуга караганда чет элде, башка жерде жүргөн туугандарыбыз менен, пикирлештерибиз менен, досторубуз менен көбүрөөк тыгыз байланыштырабыз. Мына ушундай заманда чет элде жүргөн кыргыздар, кыргыз граждандары, алардын балдары Кыргызстан менен болгон байланышын үзбөй, тескерисинче аны чыңдаш керек. Ал үчүн мамлекетте өз граждандарын унутпай аракет кылыш керек, жардам бериш керек. Бирок негизги жүк, миссия урматтуу диаспора лидерлери сиздердер. Өзүм Германияда мурун келген, иштеп отуруп ташып, бутуна туруп калган биздин жерлештер жаңы келгендерге кеп кеңеш менен керек болсо иш аракеттер менен жардам бериш керек. Аксакалдар, нече эле студент болгондор бүгүн аксакал
болуп отурасыздар бул жерде. Аксакалдар Германиядагы кыргызстандыктардын башын бириктирип ынтымагын күчөп бир бүтүн организм катары алып түшкөн. Мен жана айткандай, биз Кыргызстандын бөлүгү экенин унутпашыбыз. Биздин балдар, неберелерге чет элде төрөлүп чоңойсо дагы Ала Тоо деген жер бар. Ал биздин мекенибиз. Ата мекен жап-жалгыз, аны жоготуп таппайбыз дегенде, жер планетасы канчалык чоң болбосун, бардык жерде эмес биздин үйүбүз Ала Тоо экендигин унутпаш керек. Келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбаттым жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин.